bir sözümdü айтып коюп болсом, ушул билбейм, көйдөнүмдү тырмап туруп алды. Бул да болсо Райым Матраимов жөнүндө. Мен Райым Матраимов менен эч кандай байланышым жок, чындыгында. Жашообузда балким бир-эки жолу бир жолугушканыбыз болбосо, бир-эки сүйлөшкөнүбүз болбосо, илгери бала кезде бир ошто иштеп жүргөндө бир учурашкан экенбиз. Кийин дагы ушундай бир жагдайларда кыска бир чай ичкенибиз болбосо, такыр башка алака жок. Мен ушу принципиалдуу түрдө ушул балага жакын жологон жокмун. Ушу аябай көп адамдар ушул баланын акырынан жем жеди. Аябай көптөр. Чындыгында. Кимди караба, Райымга тиешеси жок адам аздай да. Ушу президенттен баштап, мурдагы президенттен баштап, койчу Кыргызстанда бул баланын колунан жакшылык көрбөгөн адам калбады. Чачты бардыгын. Эми Аллах Таала буга берген экен, бул өзү басып жатып алган жок чындыгында. Мына биз күзөтүп турабыз. Мага ал баланын эркиндиги же түрмөдө отургандыгы бул мыйзам маселеси. Бирок адамгерчилик маселесинде мен эч кандай алды бердим болбогон үчүн калыс сөзүм. Бул баладан пайда көрбөгөн эч ким калбаган жок. Бардыгы ушул баладан жардам көрдү. Кээ бир азыр олуттуу деген саясатчылар да, өтө чоң саясатчылар да ушул баладан көрдү. Менмин деген жанагы макилдегендер го, тигилер го, эми аттарында ишарат кылгым келбейт. Бардыгы ушул баланын багуусунда турду. Ушулардын бардыгы ушул баладан жакшылык көрдү. Эмнеге жок дене бир көңүл сурап койбойт дейм. Ушул балдар мындай бир социалдык желеде чыгарып койсо эмне болот? Райым эке, сабыр кылыңыз. Биз сиздин жакшылыгыңызды билебиз деп койбойбу жок дегенде билбедим. Же эл ойлойт, бул коррупционерге тиешеси бар деп айтып ет дейби. Тиешең бар дейм, жалганбы. Бирок адамгерчилик кылыш керек чындыгында. Анан экинчиси атуулдук бир дагы позиция мыйзам бузган туура эмес. Менимче мыйзамдын өзү балким кээ бир оңдоолорго муктаждыгы бардыр. Ушул бала камалгандан кийин бизде чындыгын айтканда Дордой байланыштырса болот экен. Ушул баланын камалганына Дордойдогу акыбалды, Кыргызстанга четтен кирген товарлардын кыйындашы, балким башка факторлор да бардыр, бирок түздөн-түз экономисттер айтып атат. Райым Матраимовдун түзгөн контрабандалык схемасы, ошо контрабандалык деп аталганы гана болбосо, Кыргызстандын абалына зор таасир берип турган дейт. Муну азыр балким жалган болсо, айтып аткан сөздүн жалгандыгын төгүндөсүн. Но бир нерсени айтыш керек. Райымдай балдарды иштетишибиз керек эле. Бүтүндөй бир элди өзү багып, анын ичиндеги менмин дегендерин да багып, саясий партия чыгарып, бир тыйынын иштетпе. Бар дагы элден болгону, элден шайланып акча десе акчасын бер да, шайланып кел, анан кийин мамлекетти мындай кылалы деп аткан бир күчтүү баланы, билбейм, кимдердин кандай пикир жаратуусу болду, кимдердин кандай интереси болду, балким башка биздин кошуна мамлекеттердин интереси болду мындай балдарды каматуу. Канткенде буну тыгып, кыйратып койгонсуп, мынага сен убада кылдың эле, эми ушуну камайсың деп каматып, азыр жыргап отуруп калдык. Жыргап отуруп калдык. Эми ар кимдин ырыскы сөзүндө, бирок мен ойлойм, жакшылыкты унутпаш керек. Мунагу COVID-19да Райымда эч ким жардам берген жок. Муну мамлекеттик структурада иштеген балдар өздөрү айтып атат. Областтардан, жерлерден кайрымдуулук иштерин көрсөтсөк, алардыкы бир тараза, Райымдыкы бир тараза. Ким бар да ушундай элин баккан? Балким кайсыдыр бир схемаларда, кайсыдыр бир жолдорду таап, акчаны Кыргызстанга алып кирип, элине таратып атат да. Мен дароо айтып коеюн. Мени Райымдан бир тыйын алды, Райымдын тарабын талашып атканы бекер эмес дегендер өздөрү бузуку. Кудай акы. Валлахи. Эч кандай байланышым жок. Валлахи. Бир тыйынын ала элекмин ушу кезге чейин. Өзүмдүн ырыскым жетет. Бирок выжданым күйүп атат. Эл баккан балдар да булар. Мындай эл баккан балдар. Ушу Садыр түрмөдө отурганда мен күйүп айткам, ушу бала бекер зомбулукта отурат деп. Текебаев отурганда да айтканбыз, бекер отурат ушулар. Иштетишибиз керек. Буларды шантаж материалына, шантаж каражатына айландырып, мына көрүп атабыз. Кимдердин айынан? Билесиңер, мына Facebook'та, Instagram'da, YouTube'da отурган колунан эч нерсе келбегендер бар, фейктер. Мына ушулар
аба ырайын түзөт экен. Анан президентке мына эл мынтип атат экен деп алып кирет экен. Эл эмес. Элдин пикири такыр башка. Ошон үчүн мен эгерде мына видеомду Ырайым көрсө, бекем бол, Ырайым. Эгер эч кимдин акысын жебеген болсоң, ишенип кой. Адилеттүүлүк алдыга бар бир чыгат. Аллах субханаху ва тааладын акыйкаты бар. Бекем бол. Мындан да оор замандарды көргөндөр бар. Зомбулуктарды көргөндөр бар. Ушундай омал төкмөн. Негизгиси элиңе ичиң оорубасын. Эл жакшылыкты унутпайт. Эл унутса да Кудай унутпайт. Сен Кудай берген ырыскыны бөлүшкөн баласың. Сенин кандай тартибиң бар, кандай тарбияң бар, мен билбейм чынын айтсам. Bir-iki жол чай ичкенден башка байланышыбыз жок. Мен билбейм сен кандай адамсың. Бирок сенин элге жардам бергениңди көрүп, мен сүйүнүп жүргөм бир кезде. Балким эртең сен ооматың келип, сен да бийликке келип калсаң, балким сага да каяша айтарбыз. Но бүгүн айтарым ушу. Жакшылыгыңды Аллах унутпайт. Бекем бол.